бары иштер бүтүп калса Кудай буйрса келет. Замир Көчөрбаев жумушсуздук боюнча ички тышкы миграцияны токтотуу, жеңилдетилген кредиттерди берүү, күйүүчү май, тыштан келген машиналар, электромобилдерди Кытайлар менен куралы деген маселелерди көтөрдүңүз. Жеңилдетилген кредиттерди берип атабыз 6% менен, бирок баарын бир жылда камсыз кылып коюу кыйын экен. Анткени биздин 500 000 фермерибиз менен дыйкандарыбыз бар. Анан баарына бир жылда бериш кыйын да, биз быйыл баштадык. Эмдиги жылы, аркы жылы да жыл сайын бюджеттен бөлүп берип кете беребиз. Ошентип бир 5-10 жылда анан кийин баарына жеткизе алабыз да. 3 жылдан берип аттык белек, по-моему да, же 2 жылдык беле. 3 жылдык кредиттерди 6% менен берип атабыз. Быйыл да бөлөбүз да. Электромобилдерди Кытайлар менен куралы деп. Эми ушул жерден бир нерсени айтып кетейин да. Былтыр Ат башыга барып эл менен жолуктум. Мен камакта жатканда баягы Ат башыга логистикалык борбор салалы десе ызылдап, элдер салдырбай, кокуй деп кууп чыгып салбады беле ат башылыктар. Анан мен чыкканда айын изучать этсем, бул 100% бизге пайда берип иштей турган логистикалык борбор экен. Тим эле ошол жерде 30 000 адамдын иш орну менен камсыз кылып, баягы жалпылап айтканда, водители, тамак аш сатканы болобу, ошол жерде иштеген болобу, ошондой логистикалык борбор болмок экен. Ушу электромобилдерди чыгармак экенбиз ошол жерден. Анан эл менен барып жолугуп түшүндүргөндөн кийин эл айтты, болду, салдыр, алып келип салдыр деди. Мен ушу инвесторлор чакырып келем, сал мына, мен эл менен сүйлөшүп койдум десем, бүгүнкү күнгө чейин ошол инвестор келбей койду. Мен дейт, ал акчамды дейт башка жака салып салгам. Анан элиңер ушинтип иштетпейт экен, мен кийин банкрот болуп каламбы деп коркуп атам деп келбей атат. Кыргызда жакшы сөз бар да баягы, чакырганга келбеген ымдаганга зар болот деген. Мына биз ымдаганга өзүбүз зар болуп отурабыз да мына. Муну дагы ошол убактагы бийлик элге туура түшүндүрүп жеткизе алган эмес. Чагымчылдар болсо, сырткы күчтөр да болгон, буга кызыктар, а жерге салдырбаш керек деген. Аны өзүңүздөр билип эле отурасыздар, менин оозуман чыкпай эле койсун. Ошолор дагы иштеген дагы элдин баарын будараш этип, Бишкектен алып барып, ушинтип кокуй чыккыла деп атчандарды кошо айдап ушундай кылган мынакей. Мына азыр уже салдыра албай отурабыз. Кайра чакырып алып келе албай атабыз, келбей атат мынакей. Курсак, мына электромобилдерди Бишкекке курсак болот. Мына токтоп турган заводторубуз көп. Фабрикалар, зданиялар, территорияларыбыз турат. Мына быйымызы бош турат. Ошол жерлерге кура берсек болот. Бул жагын карайбыз. Бизнесмендерге да жол ачып беребиз. Эгерде кимдер кызыктар болсо, инвесторлор менен иштеп алып келсеңер болот. Өкмөт да көңүлгө алабыз муну.